Кыргызстандын акыркы 100 жылдагы тарыхы келечекте мыкты көрө билген, көрөгөч, акылдуу, билимдүү жаштардын аракетинен башталган. Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Иса Ахунбаев сыяктуу тарыхый инсандар бир кездери өзлөрүнүн жалындай жаштыгын элдин эртеңи үчүн арнашкан. Алар кыялданган Кыргызстанда биз бүгүн жашап жатабыз. Ал эми азыркы жаштар эртеңки келечек үчүн эмнени бере алышат? Дал ушул суроонун тегерегинде Каракол шаарындагы ынтымак аренасында жаштардын катышуусунда тарыхый иш-чара өтүп жатат. Кыялымдагы Кыргызстан ысык көл форуму уюштуруучулар убада кылгандай эле 3500дөн ашуун адамды бириктирди. Катышуучулардын арасында жаш активисттер, студенттер, окуучулар, жаш ишкерлер жана ыктыярчылар бар. Бул иш-чаранын максаты жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн ойготуп, аларды өлкө келечегине өз колу менен салым кошууга үндөө. Бүгүнкү иш-чара жогорку деңгээлде болуп атат. Себеп дегенде биз элдерди, жаштарды көрүп түшүндүк. Мындай иш-чарага, мындай биримдикке, бир аянтчага биригүүгө жаштарыбыз суусап калыптыр. Ошондуктан бул шарттарды түзгөнгө биз толук эшиктерин ачып беребиз. Жалпысынан биз күткөндөн дагы мыкты деңгээлде өттү. Кыргыздын жаштары, көлдүн жаштары мыкты чыган экенин, чыган инсандардын укум-тукумдары экенин ишенебиз. Кароосу күчкө, акылы идеяга толуп, көздөрүнүн мекенге болгон сүйүүнүн оту жанган бул жаштардын ар бири Кыргызстанды өзгөртүп, өнүктүрүүгө өз салымын кошууга даяр. Форумга мейман катары келген Кемел Ашыралиев, Эдуард Кубатов сыяктуу ондогон белгилүү инсандардын баскан жолу, ийгиликке жетүүдөгү тажрыйбалары чогулган жаштарга шык берди. Bizde деген көп мүмкүнчүлүктөр бар, көп парктар, жашылдануу абасы таза да, өтөчү. Биз Караколду келечекте кандай заманбап шаардай көрөбүз да. Ошо бизде биринчи жолу өтүп жатат. Мен бул жерде биринчи жолу көрүп жатам бул форумда. Бизге абдан жакты, жаштардын жүрөгүнөн орун алды деп эсептейбиз. Бул форумда биз Кыргызстанда ийгиликке жеткен эже агаларыбыз чакырылыптыр. Аларды көрүп биз да таасирлендик аябай. Бул жакка ошо эже агаларыбызды көрүп биз да келечекте ошондой адам болгубуз келип кыялданып калдык. Форумдун максаты ийгиликтүү өтүшүндө эмес, анын келечегинде. Анткени мындай масштабтуу жана маанилүү иш-чара муну менен токтоп калбашы керек. Уюштуруучулардын айтымында жаштардын бүгүн айткан ой-пикирлери, сунуштары жана демилгелери эртең иш жүзүнө ашырылуусу үчүн иштер башталмакчы. 7 областты кыдырып алып кетет бул кыялымда Кыргызстан. Кийинки жылы буюрса биз ар бир шаарда өткөрөбүз. Караколдо, Чолпон Атада, Балыкчыда кылып, анан ушинтип Кыргызстандын бардык шаарларын өтүп, ошол жерден кыялымда Кыргызстан, Каракол, кыялымда Кыргызстан, Балыкчы деп ар бири өзүнүн шаарын өнүктүрүү концепциясын беришет да буюрса. Тигил жерге долбоорлор кутучасы деген биз кимдин идеясы бар болсо, кимдин долбоору болсо жазып туруп, ошол биздин кутучага салып коет, өзүнүн контакт номерлерин калтырып. Идеясы жагып, сонун уникалдуу идея болсо, биз ошол идеясын каржылап берип, ошол жеринде чоң долбоорлор уюштурганга даярбыз. Бүгүнкү форум жаштардын күчү менен акылы айкалышкан күн болду. Бул дата мекенин сүйгөн, келечегине кайдыгер карабаган жаштардын жаңы башталышы катары тарыхта калат. Азыр айтылган идеялардын кайсынысы ишке ашаарын убакыт көрсөтөт. Бирок эң негизгиси жаратуу, өзгөртүү жана салым кошуу үчүн даяр турган жаштардын арбын экендиги үмүт жаратат. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.